Мелис Мырзахматов Садыр Жапаров боюнча пикирин билдирди. Мен Садыр Жапаров менен жолуктум. Анда Кыргызстан биринчи болсо, мамлекет өнүксө, элдин жашоосу оңолсо деген өтө чоң каалоо бар. Ал бул үчүн бардык күчүн жумшайт деп ойлоймун. Ошентсе да Садыр Жапаров кандай жолду тандайт, кимдерди жанына чогултат, бул башка маселе. Президенттин өзүндө каалоосу чоң деген ал. Булак медиа центр чекиткейжи. Коомдук ишмер Жылдыз Жолдошова жеке баракчасы аркылуу элге кайрылды. Менин жашоомдо эң жакын 2 адамыма чет өлкөдөн операция жасалган. Ал күндөр кандай оор экени Бирмага жана жаратканга белгилүү. Урматтуу мекендештер, ФБда Камчыбек Ташиев жөнүндө кимдир бирөө үрөй учурган, өтө терс жамандыкты тилеген пост чыгарыптыр. Ошол жамандыктын шамалы операция жасала турган менин иним Камчыбекке тийбеш үчүн баарыңыздардан айрыкча энелерден суранып кетем. Камчыбекке чын дилибизден дуабызды, ак тилек жана баталарыбызды береличи. Камчыбек Ташиев сөзсүз бул илдетти жеңет. Анткени Камчыке өтө күчтүү инсан. Экинчиден, мамлекетти, эли ошондой эли алдыда аткара турган иштери күтүп турат. Камчыбек иним, аман эсен келишиңди жараткандан тилеп сени күтөбүз. Жакында Асылбек Жээнбеков камалат. Мындай кеп сөздөр желдей тарай баштады. Өзгөчө агасы Сооронбай Жээнбеков өлкөдөн кетери менен күч алып күүгө келген. Келме-кезек, терме-кезек, кезек Асылбек Жээнбековго келдиби? Муну күчөтүп жаткан күчтөр бир муштумга топтолгондой, атүгүл аны көрсөтүп көрсөтмө бергендер да бар. Ачыгын айтсак, 10 жылдан бери мурунку Ош УВДсынын башчысы Абдылда Капаров ага инилердин күнөөсүн коюп берүү үчүн сотко берип келет. Ошондой эле Атамбаевдин тарапташтары да жөн калбастан Жээнбековдорду жөн койбой турганын билдирип келишүүдө. Асылбек Жээнбековго карата ичара жакын адамдары да сатышууда деген кеп учу тарап жатканы да жакын арада белгилүү болоору кулакка кыш болууда. Ушундай жагдайларды эске алып, агасы Сооронбай Жээнбеков жөн эле турган жеринен чыгып кетпестир. Жээнбековдорго чабуул башталды өңдөнөт. Бийликте кезинде биз акпыз деген Жээнбековдор эми бийлик кеткенде тескерисинен кетип кара болуп чыга келеби? Атамбаевке кандай кинелер коюлса, ошол эле кинелер Сооронбай Жээнбековго да коюлгудай. Себеби Алмазбек Атамбаев өлкө башы болуп турганда, ал өкмөт башчы болуп турган. Күчүндөгү баш мыйзамдын негизинде өлкө башчыдан өкмөт башчыга чейин жоопкерчиликке тартып келет. Ушундан караганда Соке көп ишке жоопкер болот. Сокенин президенттик кезинде баарын Асылбек башкарып жатат деген кептер кеткен. Эми ушунун чын төгүнү ачыкка чыккыдай. Булак модератор чекиткейжи. Акаевди алып келгенине каршы эмеспиз, бирок бийлик ошондой кадамдарга бара турган болсо, элди нааразы кылбай Бакиевди да алып келишсин. Кеткен 5 президенттердин ичинде өлкө үчүн бар күчүн жумшап иштеген президент Бакиев болгон. Андай экенин Бакиевдин мезгилиндеги көрсөткүчтөрдөн экономика өсүп, элдин жашоосу жакшырганынан, мигранттардын агымы токтоп калганынан, карызыбыздын көлөмү азайганынан билсек болот. Эгер эле сыртта жүргөн 2 президенттин келишин ала калып, бирин алып келип, экинчисин калтырып койсо, анда бул түштүк элин кемситкендик, намысын тепсигендик, трайбалисттик бөлүүнү деп эсептейбиз. Түштүк элинин да чыдамынын чети бар. Өлкөнү сазга тыгып, бар быдырыбызды талоонго коюп, алтындан үлүшүбүздү 16%га түшүрүп койгон Акаевдин өңү акта, Бакиев кара болуп калабы? Ойлонуп иш кылгыла, бир нерсе баштаардын алдын. Экөөң бирдей шартта, бир убакта алып келишсе, ашыкча сөз да болбойт, акыйкат орнойт. Шамурза Бөрүкулов. Ата мекендин депутаты президенттин аппаратынын кызматына дайындалды. Парламенттин Ата мекен фракциясынын депутаты Искендер Гайпокулов президенттик аппаратка кызматка дайындалды. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмү билдирди. Мамлекет башчынын жарлыгы менен ал стратегиялык өнүгүү саясаты, экономика жана каржы бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалды. Буга чейин бул кызматты Данияр Иманалиев ээлеп келген. Ал башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу кызматтан бошотулган. Белгилей кетсек, Искендер Гайпокулов дагы Жогорку кеңештин 3-чү чакырылышынын депутаты болгон. 2010 жылдын апрелине чейин эсеп палатасын жетектеген. Ал 54 жашта. Булак медиа центр чекиткейжи. Балбак Түлөбаев кызматтан кетти. Бул тууралуу Кактус медиа жазып чыкты. Анын ордуна Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп Эрмек Нургазиев дайындалды. Маалыматта Балбак Түлөбаев президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси болуп кеткени айтылат. Ал эми Эрмек Нургазиев болсо Кыргызстан партиясынан Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болгон.
бир аялды чаап жиберген кылыгы үчүн көпчүлүккө таанымал болгон. Булак наждак чекиткейчи Шавкат Мирзиеев: качан галстукту чечип өтүп кийесиңер? Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиеев Фергана облусуна иш сапары менен барып, ал жактагы бир катар мекемелердин иши менен таанышкан. Мындан сырткары Мирзиеев Фергана шаарында күтүүсүз кала аралап, элдер менен маектешкен. Иш сапары аяктап жатканда жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен жолугуп, аларды кабинеттен чыгып иштөөгө чакырган. Баарыңар кабинетте отурасыңар, качан галстукту чечип өтүп кийесиңер деген ал. Булак медиа центр чекиткейчи Орусияга учактар аптасына 6 жолу каттайт. Аба каттамдарынын жадыбалы. 9 февралдан тарта Орусияга түз учкан туруктуу каттамдардын саны аптасына 6 рейске чейин көбөйөт. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунан басма сөз кызматы билдирди. Ага ылайык Кыргызстандын жарандарын шаршемби, жума, жекшемби күндөрү авиа трафик компания жана шейшемби, жума, жекшембиде Аэрофлот компаниясы ташыйт. Орусиянын талаптарына ылайык Кыргызстандын жарандары Орусиянын аймагына кирерге 3 күндөн 72 саат кем эмес мезгилде коронавируска карата ПЦР тесттин терс жыйынтыгын алышы керек, деп жазылат Манас аэропортунун маалыматында. Мындан тышкары Аэрофлот, С7 жана Урал аба жолдору авиакомпаниялары тарабынан Орусиянын жана Кыргызстандын жарандары үчүн атайын шарттардын негизинде чартердик каттамдар аткарылууда. Орусия Кыргызстан менен болгон аба каттамдарын 2020 жылдын март айында жапкан. Кайрадан туруктуу каттамдар 2020 жылдын 21 сентябрдан тартып жандандырылган. Ал убакта Орусиянын коронавируска каршы штабы учактар Бишкекке аптасына 1 жолу каттап турарын билдирген. Жыл башында транспорт министрлиги Кыргызстан Орусия багыты боюнча аба каттамдардын баасы кеминде 2 эсе өскөнүн кабарлаган. Ошол эле учурда айрым кардарлар алдамчылардын курмандыгы да болушууда. Укук коргоо органдары Орусияга учуп кетүү үчүн жасалма медициналык такталмаларды жасалмалоого шектүү деп Финполдун мурдагы кызматкерин кармады. Булак клуб Чекита Азия. Садыр Жапаров: Турдакын Усубалиевдин автоунаасын алганым сыймык, бирок аны музейге тапшырууну ылайык көрүп турам. Кочкор жергесинен келген бакаяттуу мекендешибиз Турдакын Усубалиевдин автоунаасын мага белекке тартуулады. 0001 ФИА номерлүү автоунаа 1970 жылы Турдакын Усубалиевге берилген экен. Темир тулпар бир нече жылы тебилип, кийин соңунда Кочкордогу жердештердин колунда көздүн карегиндей сакталып турган. Мени суктандырганы машина дале жапжаңа, жакшы каралган. Кадимкидей от алып, тепсең Турдакын Усубалиевдин учурдагыдай эле зуулдайт. Дөөтү деген дөөтү. Кыргызстанда 1961 жылдан 1985 жылга чейин башкарган кишиден калган таберик буюмдун рулун кармап, ырымга ары бери айландырып турганымда өлкөбүздүн бир үзүм тарыхы көз алдыма элестей түштү. Бул автоунаа өмүрү жана ишмердиги биздин өлкөбүздүн өнүгүшүнө терең из калтырган адамдын аты менен байланыштуу болгондуктан аны кароомдо көздөн далдоого каткан болбойт деген ойго токтодум. Мындай баалуу тарыхый буюм баарыбызга тең орток, баарыбыздын энчибиз. Заманбап автоунаалардын түрү жайнаган азыркы заманда жаш муун көрүп, ата-бабалардын кандай унаа тээп, жок эле дегенде кандай шартта жашап иштегенин элестетип алышса деле алар үчүн тарбия. Ошондуктан Турдакын Усубалиевден калган автоунааны Улуттук тарых музейине белекке тартуулоону туура көрдүм.